Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Биринчи радио өз уктурууларын түз эфирде улантат. Студияда Талайгүл Чабдарова, режиссерлук пультта Айгүл Маметова жана Урмат Жээнбеков. Урматтуу радио каармандар, өзүңүздөр билгендей, ушул саат ушул минутада биринчи кабылдама уктуруусу эфирге чыкчу. Биз бүгүн ошол биринчи кабылдама программасынын ордуна түз байланыш уктуруусун сунуш кылабыз. Бирок анын ичинде сиздер мурда берип жүргөндөй эле пенсия маселесине байланышкан суроолорду берсеңиздер болот. Пенсия чөптү, пенсия төлөө жана башка ушул маселеге байланыштуу суроолорду биз 0312 39 21 90 телефону аркылуу азыр кабыл алабыз. Анткени экинчи телефон номерибиз техникалык себептерден улам азырынча жеткиликсиз болуп жатат. Андыктан 0312 39 21 90 телефондоруна кайрылыңыздар. Андан сырткары Facebooктагы биринчи радионун баракчасына дагы жазып суроолорду калтырсаңыздар болот. Анда бүгүн биздин студияга келген мейманыбыз менен тааныштыралы. Биз студияга ошол пенсия маселесине байланышкан суроолорго жооп берүү үчүн Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын жетекчиси Мукамбетов Жеңиш Уркалиевичти чакырдык. Жеңиш Уркалиевич, саламатсызбы? Саламатсызбы. Анда мына алгачкы эле суроом болсун. Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандын аймагында сиздердин маалымат боюнча соңку кездерде пенсия алуучулардын саны көбөйдү деп айттыңыздар. Бүгүнкү күнгө карата кандай маалыматтар бар? Жылдан жылга пенсионерлердин саны көбөйүп жатат окшойт, Ооба. Рахмат. Бүгүн ушул азыркы күндө чындыгында эле жыл сайын биздин пенсионерлердин саны өсүп келет. Бул быйылкы эле көрүнүш эмес. Анткени өзүңүздөр билесиздер, демография боюнча баягы согуштан кийинки жылдарда балдардын төрөлүүсүнүн саны өскөн. Ошого жараша пенсионерлердин да саны өсүп келатат. Бүгүнкү күндө 1-январга карата 797 миңдин тегерегинде пенсионерлердин саны бар болчу. Акыркы октябрь 24-жылдын 1-октябрынан баштап кайра эсептөөдөн кийин орточо пенсиянын өлчөмү 10.585 сомду түздү. Анын басымдуу бөлүгү коммерциялык банктар аркылуу төлөнүп берилип атат. Анткени азыркы заманбап технологияларга ылайык бардыгы баягы банкка өткөзүп алып, каалаган жеринен ала турган мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Ошондой эле бул 81%, 19% Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасы аркылуу алып атат. Анткени баягы барып өздөрү ала албагандар, үйүнөн чыга албагандар, кар адамдар бар. Баягы ден соолугуна байланыштуу алардыкын жеткирип берүү жолу менен почта кызматы жеткизип берет. Жыл сайын чындыгында эле пенсионерлердин саны өсүп келет. Азыркы быйылкы акыркы 24-жылдын маалыматына ылайык жалпысынан 60 миңден ашык адамга пенсия чегерилди. Бул чегерүүлөр басымдуу бөлүгү жаш курагы боюнча. Андан сырткары ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелгендигине байланыштуу жанагы медициналык эксперттик социалдык комиссиянын корутундусунун негизинде майыптык боюнча пенсиялар жана багуусунун ажырагандыгына байланыштуу балдарына пенсия чегерилип берилип келет. Негизги ушул 3 категориядагы пенсия алуучулар бар. Ал эми курагы боюнча пенсия алуучулардын категориялары да көпкө бөлүнөт. Бул жалпы негизде 63 жаштан эркектер, 58 жаштан аялдар чыгат эмеспи? Ал эми мындан сырткары жеңилдик шартта пенсиялар каралган. 1-июль 2024-жылдан баштап мурдакы чегерилип жүргөн жанагы мөөнөтүнөн мурда 58-55 жаштан аялдар, 60 жаштан эркектер эгер 35-40 жыл стажы болсо эрте чыкканга мүмкүнчүлүк түзүлүп келген 2008-жылдан баштап 1-октябрынан. Бул норма жокко чыгарылды. Анткени азыркы күндө жашоо узактыгы дагы өсүп атат. Ошол учурда баягы жаш куракты жогорулаткандыгына байланыштуу ушундай чечим кабыл алынган. Азыркы күндө бул норма жок. Ошондуктан азыр 58-63дөн гана чыга алышат. Бизде алгачкы форма байланышка чыкты. Жеңиш мырза, кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мен суроо берейин дегем, пенсия боюнча.
жанагы потребительский корзинаны болсо көбөйтүп койдуңуздар. 45 жыл иштеп, анан кийин биздин алган пенсиябыз калыстык болбой калды. Бул маселе боюнча кандай чечимдер болор экен? Экинчи суроом, мен 20 жылга жакын госслужбада иштедим. Мугалим катары чыгып калдым да эмеге, пенсияга. Мунун перерасчёту барбы же жокпу? Рахмат, сурооңузга түшүндүм. Бул эми жанагы турмуш тиричиликке керектелүүчү баалардын өсүшү, пенсионердин жашоо минимуму бул расмий түрдө биздин улуттук статистикалык комитеттин маалыматтарынын негизинде гана алынат. Биз ошого карата жана жогорулатуулардын бардыгын ошол эсептерди ошого карата жүргүзөбүз. Ошондон көбүрөөк көбөйткөнгө аракет кылабыз. Анткени бул мамлекеттик органдын берген расмий маалыматы. Ал эми баалардын өсүшүн кармап туруш бул тилекке каршы социалдык фонд муну көзөмөлгө ала албайт. Ага тийиштүү мамлекеттик органдар көз салат. Ошондуктан пенсиялардын көбөйүшү дагы биз жыл сайын бюджетти мыйзам түрүндө кабыл алып жатканда келерки жылга божомолдуу инфляциянын жана орточо айлык акынын өсүшүн, баалардын өсүшүн эске алуу менен караганга аракет кылабыз. Ошол каражаттардын тегерегинде биз иш алып барабыз эсептөө. Ал эми сиз айтып атасыз, эми мен көп жыл мамлекеттик кызматта иштеп, анан мугалимдик менен чыгып калдым деп. Бул жерде 96-тан кийин билесиздер, жеке камсыздандыруу эсеби киргизилген. Ошондуктан камсыздандыруу принциптерине ылайык пенсия чегерүү жүргүзүлөт. Ким канча иштебесин, канча жерде иштебесин, ошо өзүнүн эсебине түшкөн бардык камсыздандыруу төгүмдөрү эсепке алынат дагы. Пенсияга чыкканда экинчи камсыздандыруу бөлүгү болуп пенсиясына кошулат. Бул пенсиянын басымдуу бөлүгү болуп баратат. Анткени биринчи камсыздандыруу бөлүгү 96-жылга чейинки стаж жана орточо айлыктан эсептелчү. Ал бөлүгү жыл өткөн сайын баягы жаш муундар пенсияга чыккандардыкы 96-жылга чейинки стажы азайып баратат. Ошондуктан бир жылдары 78-79 жылдары төрөлгөндөрдүкү биринчи камсыздандыруу бөлүктөрү жокко чыгып калат. Анткени алар базалык бөлүгү жана экинчи камсыздандыруу бөлүгү 96-жылдан кийин эсебиндеги төккөн акчасына жараша гана пенсия эсептелип калат. Ошондуктан муну туура түшүнүңүздөр. Сиздердин бардык иштеген мезгилиңиздер эсепке алынат. Эч качан андай ойдо болбоңуздар. Анткени стажыңыздар толугу менен эсепке алынат. Укук берүүчү, андан сырткары 96-жылга чейинкиси өзүнчө, 96-жылдан кийинкиси өзүнчө эсептелип, пенсияңыздын өлчөмү жалпыланып эсептелип чыгарылат. Жакшы экен, урматтуу радио угармандар, сиздер биринчи радиону угуп жатасыздар. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын жетекчиси Мукамбетов Жеңиш Уркалиевич бар. Пенсия чектөө, пенсия төлөө маселелери боюнча суроолор болсо 0312 39 21 90 телефондоруна кайрылсаңыздар болот. Фейсбуктагы биринчи радионун баракчасынан көрүп, угуп, сурооңуздар болсо билдирүү катары же комментарий катары дагы калтырыңыздар. Жеңиш Уркалиевич, мына бүгүнкү күндө ошол пенсия чектөө маселеси, жарандардын пенсияга чыгуу маселелери мурдага караганда бир топ жеңилдиктер менен болуп жаткандыгын сиз ушул студияда айтып бергенсиз. Бүгүнкү күндө деле ошол эреже талаптар сакталып атат да, Ооба, ошол эреже талаптар сакталып атат. Бул баягы коомчулуктун талабы болгон. Анан көп документтерди суратасыңар дегендиктен, мына 1-июль 2024-жылдан баштап биз азыр 96-жылга чейинки 5 жылдык айлык акы тууралуу да маалыматты сурабай калганбыз. Анткени мыйзамдын шартында орточо эсеп менен алынган айлыктан эле эгер 5 жылдан ашык стажы болсо, эркектер үчүн былтыркы жылы 17 жыл эсепке алынып аткан, ал эми аялдар үчүн 12 жыл. Быйылдан баштап эркектерге 16, аялдарга 11 жыл. Ушуну менен бара-бара мен айтып кетпедим, биринчи камсыздандыруу бөлүгү азаят деп.
Ошондуктан бул дагы баягы кошумча документтерди топтобостон эгер паспорту эмгек китепчеси болсо, анан дагы кошумча эме ар бир жарандын колунда диплом, балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүк, армияда служба кылгандыгы болсо, алып келип тапшырса эле биз чектей беребиз. Андан сырткары биз камсыздандырылган адамдын жеке кабинети дегенди калктык тейлөө борборлор аркылуу ачканды сунуштаганбыз. Ал жакта бир топ адамдар катталып, азыркы күндө түздөн түз ошол онлайн түрүндө электрондук арыз берсе да болот. Баягы социалдык фондко барып, ошол жерде урачылык кезек күтүп калабыз деп атышпайбы, ошондой немеден дарылыктык деп ойлойбуз. Анан бул мындай жол менен чыккандардын да саны өсүп атат. Азырынча менде жанымда немеси экен 600-700 адам ушундай шартта чыгышты да. Бул жумушта отуруп эле эмеге интернетке мүмкүнчүлүгү бар болсо байланышка чыгып эле ошол жерде өзүнүн документтеринин көчүрмөлөрүн тиркеп арызын берсе, биз пенсияга чыгара беребиз, текшерип. Анткени бизде 96 жылдан кийин жеке эсебинде толугу менен маалымат бар да. Ошонун негизинде азыркы күндө анын үстүнө жалпы негизде 5 жыл талап кылынып атат пенсияга чыгыш үчүн 63-58 жаштан. Ошондуктан туура ушундай иштерди кылып атабыз. Жеңилдик деп ойлойм. Бул анткени мурда аябай көп документтерди талап кылчубуз, анан айлык акы тууралуу маалыматтап кел деп талап кылчубуз. Ошондуктан азыркы күндө булар жок. Дагы угарман бар, угабыз. Саламатсызбы? Саламатсыз. Алло. Угуп жатабыз сизди. Жеңиш мырза. Саламатсызбы? Мен 43 иштедим эле. 13-18 частный предприятие иштеп, onun içine 126 mı akşam atardım hele. Bırak beni o kışların 26 yaşında koyuştamılar. Tırdı oyunda 43 yıl. Tıpkın akşam 126 bin toku 18 yılga kotardım hele. Bir yılga ötecek koydu. Şunu bir anladım bir tarihçi. Сурооңузга рахмат. Эми жеке маселелерди мен тилекке каршы мен студиядан азыр сизге эч кандай жооп бере албайм. Муну туура түшүнүңүз, сиздин документтерди караш керек. Сиз биринчи кезекте мен бардык радио угармандарга айтат элем. Биринчи кезекте сиздер өзүңүздөрдүн пенсияңыздардан күмөн санап атсаңыздар, түздөн түз ошол кайсы жерде каттоодо турсаңыздар пенсиялык ишиңиздер боюнча маалымат алууну сунуштайм. Сиз айтып атасыз, жеке ишканада иштедим эле деп. Өзүңүздөр билесиздер, жеке ишкананын көпчүлүгү толук маалыматты бербей коет, көрсөтпөй коет, иштеген адамдардын санын азайтып коет. Биз ошон үчүн былтыртан өзгөртүү киргизип, жанагы орто кичи ишкерликте жүргөндөрдүн немесин баягы ставкасын төмөндөтүп бергенбиз. Анткени бизге өтө оор болуп атат дегенденчи, анткени көп эле жашырып иштеген кишинин санын жашырат, тапкан айлыгын жашырат. Анын баары келип эле сизге окшогон кийин пенсияга чыккан адамдардын пенсиясына түздөн түз таасирин тийгизип калат, азайып калат, пенсиясынын өлчөмүнө таасир болбой калат. Анткени жеке эсебине түшпөй калган маалымат, сиз айтып атпайсыз, 18 жыл иштегем, анан ал жерде балким аз эле убакытты көрсөтүп коюшкан бухгалтерлар. Ошондуктан бул нерсени ошол райондук сот фонд менен такташканды сунуштайм. Ошол жерде бардык маселелерди чечип алсаңыз болот. Анткени алар пенсиялык ишиңизди карап чыгып, эмнеси эсепке алынган, эмнеси алынбаганын карап туруп айтып берет. Анан ошондон кийин сиз өзүңүз тийиштүү маалыматты ала алсаңыз болот да. Эгер кандайдыр бир мүчөлүштөр болуп, же болбосо сиздики кошулбай калган учурлар болсо, балким мекеме ишкананын бухгалтерлери аркылуу кайра тактай турган учурлар болуп калса, аны тактап берсеңиз, биз сиздин пенсияңызды кайра карап беребиз. Рахмат. Кийинки суроону угабыз. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Угуп жатабыз сизди. Биздин сурообуз төмөнкүдө Сокулук районунан чалып жатабыз. 38 жыл иштеп мектепте 2022 жылы пенсияга чыктык 4300 сом менен. 2 жыл октябрь айында кошулуп 500 сомду
менен 6900 сом болду пенсиябызчы. Анан бул жалгыз эле менин эмес, көп мектептерде врачтардын, бюджетниктердин көйгөйү болуп турат да. Биз ушунча жыл иштеп, анан 6900 сом менен чыктык. İştebegen kişi деле 6900 сом болуп калды да. Ушуга кандай бир так жооп бере аласыздар Беркин мырза? Менин атым Жеңишбек. Бул маселе республиканын жетекчилигинин чечими менен болгон. Муну сиздер да туура түшүнүңүздөр керек. Түшүнүп атам. Баягы сиздер 35-40 жыл мугалим болуп иштегенбиз деп атасыздар. Бирок ошол эле учурда сиздердин айлыгыңыздар көп жылдар бою төмөнкү өлчөмдө болуп келген. Андан чегеримдер, социалдык камсыздандыруу чегеримдери аз болгон. Ошондуктан пенсияңыздардын өлчөмү аз болчу. Анан эми былтыркы жылы июль айында базалык бөлүктү 3170ке толук бардыгына жеткизип, андан кийин 1-октябрдан баштап 6900 же болбосо пенсионердин жашоо минимумунан кем болбосун деген бул негизи биздин акыркы конституцияга өзгөртүү киргизилгендеги конституциянын талабы бар. Пенсия, зарплата, пособиялар жашоо минимумунан кем болбош керек деген. Ошол талапка ылайык келтирилип, республикалык бюджеттин эсебинен базалык бөлүктү кошумча айырмасын төлөп берүү менен 6900 сомго жеткизилди. Бул пенсиялык фонддун эсебинен эмес. Ошондуктан бул президенттин указы менен ушундай чечим кабыл алынган. Ошондуктан туура кабыл алыңыздар. Анткени пенсияга чыккан адамдар ар кандай кырдаалга, шартта бирөө документин толуктай албай алган учурлар болот. Кээ бирөөлөр жоготуп жиберген убактар болот. Анан эми пенсияга чыккандан кийин сен мындайсың, сен тигиндейсиң деп адамдарды бөлө албайт экенбиз. Бардыгынын укугун коргошубуз керек экен. Ошондуктан ушундай чечим кабыл алынган. Бирок кийинки көбөйтүүлөрдө дагы өзүңүздөр байкап карап көрүп атасыздар. Камсыздандыруу бөлүктөрү жогорураак, камсыздандыруу бөлүктөрү бар пенсионерлердин пенсиялары көбөйтүлгөндө дайыма, мисалы үчүн 38% көбөйтсөк 1000 сомдуку 380 сом болуп атат, 10.000 сомдуку 3800 сом болуп атат. Бул жерде ошол төккөн акчасына жараша камсыздандыруу принциптерине ылайыкташтырылып көбөйтүү жүргүзүлөт. Ошондуктан келечекте деле бул принципти карманабыз. Бирок ошол эле учурда жарандарды баягы жакырчылыкка такыр алып барып такап койбошубуз керек деген саясатка таянышыбыз керек. Анткени биз социалдык багытталган мамлекетпиз. Ошондуктан бизди дагы башка мамлекеттер карап турат. Пенсияны жашоо минимумундан төмөн алган пенсионерлердин санын канчалык көбөйүп кетиши бизге дагы көрсөткүчтөрүбүзгө, жанагы инвесторлордун келишине же болбосо ушундай бир экономикалык бир башкача ой пикирлерге алып келиши мүмкүн. Ошондуктан муну туура кабыл алат деп ойлойм биздин урматтуу пенсионерлерибиз. Ошон үчүн эми баарын теңеп койду эмес, бул чечим кабыл алынып, республикалык бюджеттин эсебинен былтыр ушундай кылып жеткизилди. Кийинки көбөйтүүлөр камсыздандыруу бөлүктөрүн дагы биз жанагы баалардын өсүшү, орточо айлыктын өсүшү, ушуга жараша көбөйткөнгө аракеттер жасайбыз. Бизде кезекте дагы бир угарман суроо берейин деп күтүп турат. Угалы, саламатсызбы? Саламатсызбы. Угуп жатабыз сизди. Бишкектен Карымбаев. Конокко суроом бар эле. Эгерде организациянын күнөөсү үчүн алым төлөнбөй калган пенсия чектелбей калган убакта ким төлөйт? Мамлекет болсо арыз берген күндөн баштап төлөйт, аны түшүнүктүү. Ага чейин ошол организациянын күнөөсү үчүн арыз бере албай калган убакта ал төлөнбөй калган айлардын пенсиясын организация төлөп бериш керек да, анткени организациянын күнөөсү үчүн арыз бере албай атпайбы? Түшүндүм. Мен сизди калп айтпасам таанысам керек. Сиз биздин системада иштеп кеткен болушуңуз керек. Кат менен да кайрылган болушуңуз керек эле. Фамилияңыз боюнча айтып атам да. Эми бул жерде социалдык фонд мамлекеттик орган катары өзүнүн ишин мыйзамдардын чегинде алып барат.
Эгер кандайдыр бир себептер менен мекеме ишканалар жанагындай төлөмдөрдү убагында төлөбөй же кандайдыр бир башка иштерге барса, муну сот аркылуу гана чечилет го деп ойлойм. Анткени биз дагы аларга кайсы убакта каттоодон өтүп кандай шарттарда же болбосо жанагы банкроттукка барып калган учурлар болот. Ошондуктан бул жерде соттук чечим менен гана аларды милдеттендирген күндө гана төлөнүп берилсе, анан биз иш алып барабыз. Анан эми эгер мүмкүнчүлүгү жок мекеме ишканаларда бар да, баягы иштебей калып же жабылып кетип ушундай учурларда биз дагы бул жерде күчүбүз жок болуп калып атат да. Анан 19-жылдан баштап бардык биздин жанагындай кымсыздандыруу төмдөрүн жыйноо, аларды административдик иш алып баруу, отчеттуулук боюнча биздин функцияларыбыз салык кызматына өткөзүлүп берилген. 2019-жылдан бери толугу менен бул кызмат иш алып барып атат. Азыркы күндө биз эч кандай аралаша албай атабыз, анткени биздин функцияны алып койгон. Бирок бизге маалымат толугу менен салык кызматынан келип түшүп турат. Ошонун негизинде анан биз иш алып барып пенсия чектеп берип атабыз. Жакшы, бизге Facebook пайдалануучу суроосун жазып атат. Жеңиш Уркалиевич, саламатсыздарбы? Чоң энем жакында эле каза болду, 3 айлык пенсия төлөнөбү дейт. Адам каза болгондо кандай болот? Андай эмнегедир ушул бизде коомчулукта ушундай пикир бар экен да, бизге да көп чалышат. 3 айлык пенсиясын бересиңерби деп. Бизде андай жок. Пенсия каза болгон айдын кийинки айдын 1-числосунан баштап токтотулат. Ооба. Анткени аны жашап аткан убагында алды да пенсияны. Анан бирок каза болгон ай биринде каза болсо дагы ошол айдын пенсиясы төлөнүп берилет. Ал эми сөөк коюга азыркы күндө 30 000 сом акча каражаты төлөнөт. Аны тастыктаган документтерди алып барып бериш керек. Бул жанагы өлгөндүгү тууралуу справка, өлгөндүгү тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү, анан ким сөөктү койсо ошол адам тууралуу маалымат берилет. Андан кийин ошол сөөк коюу үчүн деген акча төлөнөт. 3 айлык деген жок да. Эми баягы балким кандайдыр себептер менен албай калышы мүмкүн. Кээ бирөөлөр мисалы үчүн акыркы 3 айын албай калса, ал 3 ай берилет. Ошол акыркы 3 айы, акыркы 1 айы, 2 айы деле алынбай калса, кимге төлөнөт? 5 жылга чейин алынбай калган пенсиясы болсо 5 жылдын ичинде кайтарылып берилет. Кимге берилет? Бул мураскорлоруна берилет. Анан ал нотариалдык түрдө мураскорлор белгилениш керек. Ошонун негизинде анан 6 ай өткөндөн кийин мураскорлордун укугу пайда болот экен. Бул граждандык кодекс боюнча. Ошондуктан 6 айдан кийин ким мураскор болсо ошол кишиге төлөнүп берилет. Жакшы экен, урматтуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Мукамбетов Жеңиш Уркалиевич менен болгон маекти угуп жатасыздар. Facebook'тагы биринчи радионун баракчасынан да көрүп, угуп, сурооңуздар болсо ал жакка да калтыра бериңиздер. Ал эми 0312 39 21 90 телефону аркылуу суроолор болсо бериңиздер. Азыр биз биринчи радиодо өлкө аймагынан алынган соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Андан кийин түз эфирде маегибизди улантабыз. Февралда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Кытай Эл Республикасына болгон мамлекеттик сапарынын алкагында Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, анын жыйынтыгында баарын камтыган ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү тереңдетүү жөнүндө биргелешкен билдирүүлөр кабыл алынды. Мындан тышкары бир катар документтерге кол коюлду. Кыргыз Республикасы менен Кытай Эл Республикасынын жаңы доордо баарын камтыган ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү тереңдетүү боюнча биргелешкен билдирүү декларациясы. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Кытай Эл Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы бир алкак бир жол демилгесинин курулушу жана 2026 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасына байланыштырып биргелешип алдыга жылдыруу боюнча кызматташуу программасы.
Пекин шаарында президент Садыр Жапаровдун Кытай Эл Республикасына жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында энергетика чөйрөсүндө инвестициялык келишимдер түзүлдү. Тактап айтканда, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Shenzhen Energy Group Co. Ltd Кытай компаниясынын ортосунда инвестициялык келишимге кол коюлду. Документте Кыргызстандын аймагына кубаттуулугу 300 мегаватт шамал электростанциясын куруу жана эксплуатациялоо каралган. Мындан тышкары Shenzhen Energy Group Co. Ltd менен дагы бир инвестициялык келишим түзүлдү. Ал кубаттуулугу 300 мегаватт күн электростанциясын түзүүгө багытталган. Бул келишимдер Кыргызстан менен Кытай ортосундагы энергетикалык кызматташтык үчүн жаңы перспективаларды ачып, энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүүгө, инвестицияларды тартууга жана республиканын энергетикалык коопсуздугун чыңдоого өбөлгө түзөт. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев президенттик администрациянын кырдаалдык борборунда кеңешме өткөрдү. Жыйында өлкөнүн учурдагы экономикалык абалы, артыкчылыктуу улуттук долбоордун аткарылышы, ошондой эле мамлекеттик органдардын иши боюнча сын пикирлерди чогултуу жана талдоо, коомдук коопсуздукту камсыздоо, эпидемиологиялык абалга мониторинг жүргүзүүнү камтыган маалыматтык программаларды ишке ашырууга байланышкан маселелер жана экономиканын ар түрдүү тармактарында квалификациялуу кадрлардын жетишсиздиги проблемасын чечүү талкууланды. Өзгөчө көңүл бюджетке салык жана бажет төлөмдөрүнүн түшүшү, социалдык объектилердин курулушу жана коопсуздук шаар системасынын ишине бурулду. Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда топтук туристтик сапарларды уюштуруу тартиби жеңилдейт. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигин билдиришти. Эки өлкөнүн топтук туристтик сапарларын жеңилдетүү жөнүндө өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум президент Садыр Жапаровдун Кытайга болгон мамлекеттик иш сапарынын алкагында экономика министрлиги менен Кытайдын маданият туризм министрлигинин ортосунда түзүлдү. Меморандум Кыргызстанда туристтик тармакты өнүктүрүүгө, инвестицияларды тартууга жана экономикалык өсүшкө дем берүүгө, эки өлкөнүн топтук туристтик агымдары үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө өбөлгө түзөт. Кыргызстанда 1 марттан тарта акциздик маркасы жок бир катар товарларды жүгүртүүгө тыюу салынат. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, жогоруда көрсөтүлгөн убакыттан тарта өлкө аймагында акциздик маркасы жок тамеки продукциясы, майлоочу майлар жана аларга кошундуларды сатууга, сактоого жана ташууга тыюу салынат. Эске салсак, акциздик маркасы жок продукцияны жүгүрткөндөр үчүн 65 000 сом айып салынып, же 5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Бишкек шаарында алдамчылыкка шектүү жаран кармалган Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. 2024-жылдын 17 октябрында шаар тургуну МТ милиция арыз менен кайрылган. Анын айтымында ага өзүн УКМКнын жана Улуттук банктын кызматкери деп тааныштырган адамдар телефон чалып 825 000 сомду насыяга алууга көндүрүшкөн. Бул факт Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси боюнча катталды. Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам тобу тарабынан 2002 жылкы туулган АХ аталышындагы инсан шектелип, убактылуу камакка алынды. Тергөө жүрүп жатат. Жалпы республикалык тестирлөө быйыл 14 майдан 25 майга чейин өтөт. Билим берүү министрлигинин маалымдаганда, учурда жалпы республикалык тестирлөөгө онлайн каттоо жүрүп, ал 4 апрелге чейин созулат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллар 87 сом 45 тыйын, евро 90 сом 97 тыйын, рубль 87 тыйын, тенге 16 тыйын, Кытай юани 12 сомду түзүүдө. Ала райы тууралуу маалымат 6 февралда өлкө аймагында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй жергесинде +4, Талас Өрөндө 7 градус плюс белгиси менен, Ош, Баткен, Жалал Абад областарында 10 градуска чейин жылыйт. Ысык көл жергесинде -6, Нарын жергесинде -8, Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 2-4 градус плюс белгиси менен. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары, дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар 1-радиодо. Урматтуу радио угармандар, биз уктуруубузду улантабыз. Биздин маектешибиз Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын жетекчиси Мукамбетов Жеңиш Уркалиевич. Байланыш телефонубуз 0312 39 21 90. Фейсбуктагы 1-радионун баракчасынан да көрүп, угуп, сурооңуздар болсо калтырыңыздар. Биз маегибизди уланта берели. Фейсбуктагы 1-радионун баракчасына жазган суроолорду дагы бир аз убакыттан кийин окуп жооп алып беребиз.
урматтуу радио угармандар, биз өзүбүздүн суроолорго да жооп алганга аракет кылалы. Жеңиш Шуркалиевич, буга чейин дагы ошол пенсия чектөөдө пенсияга чыга турган жарандардын суроолоруна жооп бергенде айтып жүрчү элеңиздер, ушул эмгек стажысы жетпей калган учурда кайсы бир суммадагы акчаны төлөп коюп, анан пенсия чектетип алуу мүмкүнчүлүгү бар деп. Бул кандай эреже, жаңы мыйзамдык өзгөрүүлөрдө дагы сакталганбы? Кандай учурда кантип акча төлөп анан пенсия чектетип алса болот? Ушул жөнүндө да түшүндүрүп койсоңуз. Бул негизи баягы мен айтып кетпедим, мөөнөтүнөн мурда пенсиялар кирген учурда киргизилген эле. 96-жылдан кийин билесиздер, ар ким жумуш жоктугунан же болбосо жанагындай жеке ишкерлик менен алек болуп өзүнүн иштеп аткан жумушу үзгүлтүккө стажы учурап калган учурларда стажын толуктаганга мүмкүнчүлүк берүү үчүн тарифтер жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизилип, ыктыярдуу төлөгөндөн сырткары, мисалы үчүн өз ыктыяры менен төлөгөн төлөмдөр бул бүгүнкү күнгө анан келечекке төлөнөт да. Ал эми пенсиялык стажды калыбына келтирүү үчүн ошол аймактагы орточо айлыктын 8%-дан кем эмес өлчөмдө жеке эсебин толуктап алса болот 96-жылдан кийин деген өзгөртүү киргизилген. Азыркы күндө да бул иштейт. Ошондуктан кандайдыр бир себептер менен пенсияга чыгууга укук берүүчү стажы жетпей атса, биздин жарандарыбызга мүмкүнчүлүк берилген. Алар ошол аймактагы орточо айлыктын, жашаган жери боюнча аймактагы орточо айлыктын 8%-дан кем эмес өлчөмдө ай сайын төлөп өзүнүн стажын калыбына келтирип алса болот. Калыбына келтиргенден кийин демек бул адамдын пенсияга укугу болот деген сөз. Эми ар кимдики ар кандай болуп калышы мүмкүн. Кээ бирөөнө балким 5 ай жетпей калат, бирөөнө 1 жыл жетпей калышы мүмкүн. Ошондуктан бул мүмкүнчүлүк калган, мыйзамда каралган, ушул азыркы күндө да иштейт. Ошондуктан калыбына келтирип пенсияга чыга берсе болот. Демек, бул ошол мисалы аялдар 58 жашка чыкканда, эркектер 63 жашка чыкканда, жана стажы жетпей тургандабы же кайсыл учурда? Ушу жашы ошол буракка келиш керек. Негизи эле жалпы талаптар бар да. Мисалы үчүн мен айтып кетпедимби, жалпы негизде азыркы күндө болгону 5 жыл талап кылынат, быйылкы жылдын аягына чейин. Кийинки жылдан баштап 6 жыл, андан кийинки жылы 7 жыл ушундай, ошону менен 40 канча жылга чейин 45-жылдарга барып 20 жылга барып такалат да. Бирок ошол мындан сырткары жана жеңилдик шартта пенсияга чыккандар бар, оор зыяндуу өндүрүштө иштегендер, бийик тоо шартта жашагандар, алыскы барууга кыйын зоналарда иштегендер, көп балалуу энелер, булардын дагы стаж боюнча талаптары бирок 5 жыл эмес, алардыкы башкачараак. Анткени алар жеңилдик шартта эрте чыгып атат да, ошондуктан булардыкы өзгөртүүсүз калтырылды. Жалпы негизде 58-63-төн чыккандарга 5 жыл талап кылынат. Берки категориядагылардыкы мурда кандай талап болсо ошо бойдон алды. Ошондуктан ошол талап кылынган стажга жетпей калган учурда мүмкүнчүлүгү бар калыбына келтирип толуктап алса болот. Мисалы үчүн көп балалуу энеге 15 жыл талап кылынса, ал адамдыкы баягы балдары менен бала багып отурган убагы, окуган убагы, иштеген убагы менен 15 жылга жетпей калса, 96-жылдан кийин кандайдыр бир үзгүлтүккө учураган учурлары болуп калса, анда жеке эсебин 2 жылын төлөп 15 жыл кылып толуктап алса болот. Ошондой шарттар каралган. Ошон үчүн азыркы күндө пенсияга чыгуунун шарттары да, жеңилдиктери дагы жакшы каралган. Мурда мисалы үчүн пенсияга чыкканда стаж жетпей калса, пенсиянын базалык бөлүгү теңдемелүү эсептелип, толук эмес пенсия деген бар болчу. 1-июль 2024-жылдан баштап бул түшүнүк, бул статья жокко чыгарылып, алынып салынды. Азыркы күндө толук эмес пенсия чегерилбейт. Ошондуктан жана 6900-гө жеткизилип, пенсиясы 3900 чыгып калса дагы биз базалык бөлүгүн айырмасын төлөп берүү менен 6900-гө жеткизип берип атабыз. Бул республикалык бюджеттин эсебинен каржылана турган бөлүгү. Ошондуктан
жана айтып аткан суроолорго дагы ушуну айтып кетмекчимин. Эми бул баягы биздин акчаны кээ бир жарандарыбыз чалып атат, биздин акчаны силер кайра бөлүштүрүп берип коет. Жок, сиздердин акчаңыздар өзүңүздөрдүн пенсияга төккөн акчаңыздардан эсептелип чыгарылат. Ал эми жетпей калганын республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып анан жеткизилип берилип атат базалык бөлүгүнүн айырмасы катары. Дагы бир суроода бала багуу учуру деп атпайсызбы? Демек, бир жаран аял киши деп коелу, эч жерде иштебей, бирок 5-6 балалуу болсо, анын бала багуу учурлары эмгек стажга эсепке алынат, бирок бул жерде бир шарты бар да. Пенсияга чыгуу үчүн ошол адамдын жок дегенде 12 айдан кем эмес стажы, социалдык төлөмдөрдү төлөгөн мезгили керек. Анткени эми баягы бул деген камсыздандырылбаган убактар болуп атат. Анткени ал боюнча эч кандай эч нерсе төлөнгөн жок да. Дагы бир айырмасы 1-июлдан баштап ошол бала баккан учурун эгер муну биз жалпысынан алганда ар бир балага 3 жылдан эсепке алабыз, 6 жылдан ашык алчу эмеспиз. 1-июлдан баштап бул мезгил дагы көбөйтүлүп 9 жылга чейин эсепке алынат. Жалпысынан алганда. Бирок эми мындай да бала мисалы үчүн төрөлүп 2 жылдан экинчиси төрөлсө, тиги 2 жашка чыкканга чейинкиси алынат, андан кийинкиси төрөлгөндөн кийин дагы алынат. Ушинтип жалпысынан 9 жылдан ашпаган убакты камсыздандыруу стаж катары эсепке алынат. Эгер 96 жалпы 9 жыл болот дейби? Жалпы 9 жыл. 96 жылга чейин болсо жанагындай эсептелет. Айтып кетпедим, 12 жыл же болбосо ар бир жыл үчүн 1% эсепке алынат да. 96-тан кийинкиси болсо төлөмдөр төлөнбөгөндөн кийин булар пенсияга укук берүүчү стаж катары эсепке алынат, бирок акчалай жок болот. Бул укук бергенге эле мүмкүнчүлүк берилет да. 96-тан кийин анткени биздики жеке эсебине түшкөн акчага байланган да, ошондуктан ушуну да туура түшүнүп коюңуздар. Анан негизи ушундай өзгөртүүлөр 96-жылдан кийин деле жана сиз айткандай бир баланыкы 2 жылдан 3 жылга чейин деп эсепке алына берет. Эгер укугуна стажы катары эсепке алына берет, укугун аныкташ үчүн. Бирок эсебинде акчасына жараша экинчи камсыздандыруу бөлүгү эсептелип турат. Дагы бир суроода мына көп эл арасында айтылат, суроолор берилет. Мына биринчи кабылдамага да мурда ушул суроо көп берилип жүрбөйбү? Өзүңүз күбө болуп жүрөсүз. Жанагы пенсиянын топтомо бөлүгүн кайсыл учурда алабыз? Аны кайда жумшасак болот? Топтомо бөлүк деген эмне деп сурашат. Кээ бир жарандар пенсияга чыккан агайлар, эжелер деле айтат, бизде андай жок болчу, бул кайсы акча, силер аларга эмнеге берип атасыңар деген. Аябай чаташтырып алган убактар көп да. Бизге мурда чыккан чоң ата чоң апаларыбыз деле кайрыла берет. Анткени баягы пенсиялык фонд менен пенсиялык топтому фонддун айырмасын түшүнбөй атышат да. 2010-жылы пенсиялык системага кошумча пенсиялык топтому фонд киргизилген. Бул кошумча башка фонд, пенсиялык фонд эмес. Пенсиялык фондко иш берүүчү анан иштеп аткан адам өзү төлөп атса, бул жерде пенсиялык топтому фондко иштеген адам өзү гана катышат. Айлыгынан кошумча 2% өлчөмүндө төлөмдөр кармалат. Ал нак акча түрүндө мамлекеттик баалуу кагыздарга же болбосо банктык депозиттерге салынып, инвестициялык киреше алып келиш үчүн ошол жака багытталып жумшалат. Анан 10-жылдан бери топтолуп атат. Бул системада 1964-жылдын 1-январынан кийин төрөлгөн эркектер, 1-январ 69-жылдан кийин төрөлгөн аял кишилер гана катышат. Башкача айтканда жаш муунга эсептелген да бул. Келечекте пенсиясына, мисалы үчүн пенсиянын 3 бөлүгү болсо, базалык 1-2 камсыздандыруу болсо, бул кошумча пенсиясына төлөм катары кийин инвестициялык кирешеси менен пенсияга чыкканда төлөнүп берилет деп башында мыйзам кабыл алынган. Бирок учурдун талабы экен,
ар кандай жашоо шарттары, ар кандай жагдайлар болуп калат экен. Ошондуктан азыркы күндө кичине анын төлөө шарттары кеңейтилип, азыркы күндө чет мамлекетке чыгып кетип аткан жарандар да калат. Каза болуп калса мураскорлоруна төлөнүп берилет. Ипотекалык насыя, турак жайга насыя алганда ошонусун жапканга алынат. Жана оорулар менен ооруп калган учурда анын тизмеси бар. Бир топ оорулардын тизмеси бар. Муну райондук башкармалыктардан же бизден тактап билсеңиздер болот, же болбосо биздин сайт аркылуу карап көрсөңүздөр болот. Ошол ооруларга ооруп калган учурда дарыланууга которуп алса болот. Бирок айта кетүүчү нерсе, ипотекалык насыя менен жана ооруларга жумшалган учурда колго акча берилбейт. Ошону туура түшүнүп коюңуздар, анткени бул сиздердин акча, мекеме аны адам болгондон кийин башка максатка жумшап жибербесин деген максатта ошол максаттуу фонддун акчасын ошого гана жумшалсын деген. Эгер пенсия убагына жете элек болсо, жете элек болсо. Башка учурларда эми Кудай сактасын, жана каза болуп калса мураскорлоруна ошол 2% берилет. Пенсиялык фонддун каражаттары тилекке каршы берилбейт. Анткени ал учурдагы пенсияга төлөнүп кетип аткан шарттуу гана маалымат калат да. Төлөдөгү гана каражат берилет. Бизде дагы бир угарман бар экен, Жеңиш мырза, кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло. Угуп жатабыз сизди. Мен өзүм пенсионердин биринчи топтогу көрсөм айыпмын, көзүм көрбөйт, эки көзүм теңчи. Мени уход кылган адамга пенсия чыкпай болсун айтып койсоңуздар. Эмгек стажы катары кетеби деп сураттасызбы? Сизди караган адамдын учуру, баягы сизди карап отурган учуру стажга эсептелет. Ал үчүн убагы келгенде документтештирип коюшуңуздар керек. Сиздин майыптыктап жүргөн учуруңуз тастыкталыш керек. Сиз башка адамдын камкордугуна муктаждыгыңыз белгиленет. Ошону менен жанагы дарылаган врачтын катышуусу менен, социалдык кызматкердин катышуусу менен, кошуналардын катышуусу менен кийин акт түзүлөт. Анан сизди баккан учуру мынчанчы жылда мынчанчы жылга чейин чындыгында ушундай кароого муктаж болгон үчүн төмөндөгү жаран караган деген акт түзүлөт да, ошонун негизинде стажыңызга алынат. Стажын алынат. Бирок мен айтып кетпедимби, жалгыз эле аны менен эмес, бул кишинин социалдык төгүмдөрдү төлөп пенсиялык фондко салым кошкондугу тастыктала турган да убагы керек. 1 жыл болобу, 1 жылдан кем эмес да, 12 айдан кем эмес, жанагындай төгүмдөр төлөп иштеген убагы керек. Анан көпчүлүк эле баягы жүрүп эле анан эч нерсе төгүмдөр жок. Анан мен муну менен чыгышым керек эле, мындай чыгышым керек эле шарттар менен келишет да, талаптар менен. Анан туура түшүнүңүздөр, пенсиялык фонд бул максаттуу фонд. Бул жанагындай благотворительный фонд эмес да. Ар бир адам төккөн акчасына жараша кийин пенсия менен камсыздалат деген сөз. Ошондуктан камсыздандыруу принциптери деп айтып атам да. Рахмат. Бизде дагы бир угарман бар. Угабыз, саламатсызбы? Саламатчылык, алло. Айтыңыз. Пенсия тууралуу суроо берейин деген да. Бул мен жолдошум союз убагында сварщик болуп, токар болуп иштеген, 40 жыл иштеген да. Анан пенсияга чыгарды эле трудовойуна тракторист болуп жазылып калыптыр. Анан ошо тракторист боюнча эң эле аз пенсия болуп чыгып калган, азыр 70ке чыкты жолдошум. Анан алганы 2000 сом. Кечеке эле чыккандардыкы 6900 сом болуп атат. Анан ушул боюнча кандай эме кылсам болот деп суроо берейин деген да. Түшүнүктүү. Эми бул жерде мен жана жогоруда бир жараныбыз айтып кетти. Биз ушундай иштегенбиз, анан эмнеге аз чыгып калды деп. Мен жанатан бери айтып атпаймынбы? Ар бир адамдын кошкон салымына жараша болот. Келечекте ушуну бир эске тутуп койсоңуздар, келечекте ким канчалык акча төлөп пенсиялык фондко
салым кошсо ошого жараша болот да пенсияларчы. Эми кийин бара пенсиянын биринчи камсыздандыруу бөлүгү жок болот. Андан кийин балким убагы келгенде базалык бөлүктү дагы алып коюшу мүмкүн. Анткени бул мамлекет тарабынан баягы кепилденген жардам катары, социалдык жардам катары берилип аткан төлөмдөр да. Ошондуктан муну туура түшүнүңүздөр. Анан ар бир жарандын пенсиясынын өлчөмү түздөн түз ошол кишинин иштеп тапканына, стажына жараша болот. Анан эми сварщик болуп иштеди, анан колхозчу болуп калган деген бул жерде бир аз туура эмес неме да. Мисалы үчүн сварщикке башкача пенсия, колхозчуга башкача пенсия чыгарылбайт. Өлчөмү бирдей эле эсептелет. Болгону эгер сварщик болуп иштесе, жана өндүрүштүн оор шартында иштегендердин экинчи тизмеси бар. Бул мекеме ишканадан 5 жыл эрте пенсияга чыкканга укугу бар. Мисалы үчүн жалпы негизде 63-төн чыгып атса, анында талаптары бар. Талап кылынган 25 жылдын жарымынан кем эмес ошол өндүрүштө иштеш керек деген. Мисалы үчүн 25 жыл иштеп, анын ичинен 12,5 жыл сварщик болуп иштесе, 58 жашынан чыгат. Бирок бул пенсияны ошол иштеген жериндеги мекеме ишкана төлөйт. Бөлүгүн ошол жак төлөйт. Экинчи камсыздандыруу бөлүгүн социалдык фонд төлөйт. Ошондуктан бул жеңилдиктер да каралган. Эгер кандайдыр бир шартта толук эмес жанагындай 12,5 жыл иштебей калса, анда жалпы негизги эмгек китепчеси боюнча иштеген мезгили толугу менен стажга алынып, толугу менен пенсиясы чегерилет. Анан эми ар бир пенсиянын өлчөмүн айтып кетпедимби, өзүнүн кошкон салымына деп. Эми азыр мен айта албайт экенмин эмнеге кайсы убакта чыкканын, эмнеге жетим болуп калганын. Эгер мурда чыккан адамдардыкы көбөйүп отуруп, азыр мен айтып кеткен жанагы пенсиянын орто өлчөмүнөн жогору эле болуп калды. Ошондон жогору алгандардын саны да көбөйдү. Фейсбукта келген бир суроо бар, ага чейин угарманды кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы, Талайгүл. Жеңишбек болот. Саламатсызбы? Суроом бар эле, коомдук ишмер анабүй. Эми пенсия алына жараша көтөрүлүп атат, бирок ошого жараша да продуктылар аябай кымбаттап атат. Элдер кыйналып турат азыр. Мисалы 6,900 сом алып атат. Мисалы эми бардыгы Кудайдын буйругунда да, бирок ошондой болгон күндө дагы сиздерде дагы пенсияга кошулуу болобу? Анан дагы бир суроом, көлдө менин кызым бар эле, ушул айтат, жерди каттатыш керек, анан пенсияга чыгасың высоко боюнча. А эгерде жери жолдошунда катталуу болсо, аларды убара кылуу эмне кереги бар? Как положено пенсияга чыгарбайсыз? Районду айтсаңыз, эже тагыраак айтсаңыз. Район. Кайсы айыл? Айлы, фамилиясы кызыңыздын? Көксай айылы. Көксай айылы. Кызыңыздын фамилиясын айтып коюңуз. Чыгарбай атышат да, ошону такташ керек. Ошо жер катталыш керек дейт. Ошону бир кыскача айтып коюңузчу, пожалуйста, сурайт. Рахмат сурооңузга. Эми пенсиянын көбөйүшү менен баалардын өсүшү менен жогору түшүндүрмө берип кеттим. Тилекке каршы биз аны көзөмөлгө ала албайбыз. Биз социалдык фонд пенсия жаатында гана иш алып барабыз. Камсыздандыруу төлөмдөрүнүн негизинде пенсия чегерүү, төлөп берүү боюнча. Баа көтөрүлүшү башка мамлекеттик органдар көзөмөлгө алат. Эми бул биз эле бир эле Кыргызстанда эмес, бүткүл дүйнө жүзүндө болуп турган көрүнүш болуш керек экономикада. Ал эми жана кызыңыздын үлүш жерге катталып коюш керек экен дегени, бул негизи азыркы күндө жер үлүшү эгер башында райондук администрациянын чечими токтому менен ошол үй бүлө мүчөлөрүнө бөлүнүп берилсе, демек ал ошол күбөлүктүн ичинде тизмеленип жазылат. Ар бир жарандын аты жөнү, канча үлүшкө экени. Эгер азыркы күндө сиз бөлдүрүп алып жаңы жаздырып атсаңыз документтештирип, анда ушул күндөн баштап төлөмдөр төлөнүп башташ керек. Анан көп учурда коомчулукта биздин жарандарыбыз ушул салык менен социалдык төлөмдөрдү мындай аралаштырып алат да. Мен налогту төлөгөм дей берет. Анан бул салык бюджетке түшө турган акча каражаты башка. Ал эми социалдык төлөмдөр үлүш жер үчүн белгилүү бир чендерде төлөнүш керек. Бул милдеттүү төлөмдөргө кирет.
Анан баягы капачылыктар пайда болот, туура эмес пикирлер пайда болот. Анткени убагында төкпөгөн үчүн мыйзамда каралган шарттарда айып пулдар салынат, ага пеня салынат. Ошондуктан муну туура түшүнүңүздөр. Кээ 96-95 жылдан бери төлөбөй жүргөндөр бар. Салыгын төлөгөн, социалдык төлөмдөрдү төлөгөн эмес. Анан демек төлөй келгенде убагында төлөгөндүгү үчүн мыйзамда каралган шартта айып пул салынат. Мисалы үчүн 15 000 карызыңыз болсо 15 000 айып пул салынат. Ошондуктан көп учурда ушундай шарттарды түшүндүрүп баштаганда эле салык кызматы же болбосо социалдык фонд акча сурап атат деген туура эмес түшүнүктөр болуп пайда болуп калат. Ошону туура түшүнүңүздөр. Кызыңыз болсо көксай айылы билбейт экен, бийик тоол шартка киреби кирбейби. Эгер ошондой чечим бар болсо, кызыңызга үлүш жер бөлүнүп берилсе, анда ошол бөлүнүп берилген күндөн баштап, укугу пайда болгон күндөн баштап милдеттүү түрдө социалдык төлөмдөрдү үлүш жер үчүн төлөш керек. Ошол учурда гана анан кийин жанагы шарттарга ылайык туура келсе, бийик тоол шартта 15 жылдан кем эмес иштеп жашаса, 3 баласы болсо, анда 45 жаштан пенсия. Убактыбыз абдан тар, урматтуу угарман. Кыска бериңиз сурооңузду. Фейсбуктан дагы бир суроо бар, окуп коеюн, жооп болбой калбасын. 5 бала менен 50 жашта пенсияга чыккам, азыр Россияда расмий иштейм. Россияда иштеген учурум үчүн пенсияма кантип коштуруп алам, кайда 21-жылдан бери эгер Россияда иштеп аткан болсоңуз, ошол жактан социалдык фондуна кайрыласыз. Анан же болбосо бул жакка келгенде бизге кайрылсаңыз, биз Россияда иштеген учурубузду расмий канча акча төлөнсө ошону пенсия түрүндө алардын мыйзам менен укугуңуз келген учурда алар экспорттоп бияка которуп беришет. Өзү пенсиядагы болсо анда жыл ичинде котортуш керек болот. Эми ал жакта көп балалуу үй деген пенсия жок болушу мүмкүн. Ошондуктан жашы туура келбей калса, качан гана Россиянын мыйзамы менен жашы туура келгенде которуп берип баштайт. Угарманды кабыл алабыз. Абдан кыска убактыбыз бар, айтыңыз. Саламатчылык. Жеңиш мырза. Өткөндө уктум эле Кыргызстанда пенсионерлердин саны 700 миңден ашып калыптыр да. Анан бирден бир көрсөткүч жанагы иштеген кызмат берүүчүлөрдүн санынан дагы эме көз каранды да, пенсионерлердин саны. Бизде эми сөзсүз түрдө иштегендердин саны аз болуш керек. Ошол эмени айтып берсеңиз, анан мына былтыркан быйыл айтып атпайбы, бизде иш орундары абдан көбөйдү, мына чакырып атат, радио аркылуу, СМИ аркылуу чакырып атышат да, Кыргызстанга келип иштегиле депчи. Ошол былтыркы бүгүнкү көрсөткүч кандай болуп атат? Бир пенсионерге канча иштеген адам туура келет? Рахмат сооңузга. Иштегендердин боюнча мен маалыматым жок экен, иш орду боюнча. Бул министрликке карайт. Ал эми сиз айтып атасыз 700 эмес, азыркы күндө 800 миңге жакындап калды пенсионерлердин саны. Орточо пенсия 10.585 деп атабыз. Ал эми жанагы иштеп аткан иштегендердин саны менен пенсионерлердин санынын катнашы бирге бир. Эгер жанагы жер үлүшүн менен иштегендерди алып салсак, андан да төмөн болуп калып атат да. Эми бул өтө жакшы көрсөткүч эмес. Ошондуктан жана иш орундарынын көбөйүшү бизге бюджетти толтурганга жакшы мүмкүнчүлүк түзмөк. Анан буюрса келечекте ошондой болот деген үмүттөбүз. Анткени азыр көрүп атасыздар, билинбеген менен мурдакы жылдардын бюджетине караганда учурдагы бюджет өтө чоң, миллиарддаган акчалар. Былтыркы жылы эле 91 миллиарддын тегерегинде акча пенсия төлөөгө жумшалды. Ошондуктан негизи туруктуу пенсиялык система болуш үчүн бир пенсионерге 3-4 же болбосо 5 адам иштеген. Рахмат, урматтуу угармандар. Биз бүгүн пенсия маселеси боюнча сөз кылдык. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Мукамбетов Жеңишбек Уркалиевич болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссер Айгүл Маметова. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин аман болуңуздар. УТРКнын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү.